Урматтуу кыргыз элим, мен мынтип айтар элем. Эмне себептен биздин кыргыз элибиз кыйналып атат, кредит төлөй албай? Себеби проценттер өтө жогору. 20-30%. Мисалга алайлык. Мынакей Казакстанда эмне себептен бизде 3%, Азербайжанда 0,3 болсо деп возмущение кылып атат. Өзбекстанда да ошондой экен. Кыргызстанда 20-30 болсо, анда эмне? Кыргызстан кул ээлөөчүлүк заманда жашап атабы? Мына жерде мыйзамда 6%-тен ашкан кылмыш деген закон бар. Ошону эле колдонгула. Аны булар укпайт, ээлери чет өлкөдө отурушат. Анан бунун арасында да Банкырлар от коюп жаксын эле укпай болуптур. Ошон үчүн биз биринчи жара тургандар элибиздин мындай көз жашы токтоп, мына канун соруп аткандарды мыйзам чегинде чара көрсүн. Шайлообек, сиздин атыңыз? Нурбек айла, менин баламдын аты. Эгерде элдер жакшы бай жашап калса, силерге жакшы да. Силерге жакшы да. Мынакей 8%-тен 6%-тен ашпаш керек экен. Алар алып коюп, чет мамлекетке накананский кастырабы. 40 жыл иштеген данекерлер силер болбойт. Мынакей ата мекен деп атасыңар, ата мекендикин көрсөтүлүчү. Ата мекен кимдики экен? Кыргыздыкыбы же кимдики? Ушул парламенттин ичинде элим жерим деп жүрөгү соктон патриоттор да бар. Барбы? Жеткирели топтолуп айтайлы. Ошону көргүлөчү, ошо көрсөткүлөчү бар экен болсо. Банкварларга айтпагыла. Банквар депутаттар Алар кошулбайт. Алар эмнеге кошулбайт? Эл ойлой турган болсо алардан ойлой. Эме кыла бересиз. Банквар мен банкым бар депутатмын, мен кошулмак белем койчу. Жайчелге башыңга өртүн аласыз. Кече кредит алып алып бүгүн төлөлбөй мага ыйлап берип турма бирөөдө. Кошулбайт. Бузуп коем. Эми дагы 2 күн берсе буз берейин деп калып. Түрклөр көп. Бузулба Шайлообек, бузулба. Адрессиздикти сен көрдүң, мен көрдүм. Кечеги деле. Элдин атынан келдиңиздер, рахмат. Биз дагы ишибизге кирели. Оңуңуз менен таанышып, байланышып турайлы. Бир шактан болсун. Жаркак адам кайтпагыла. 5-чи маселе кылып ушул улуттук банктын мыйзамдары деп кирип турго, ошону таанышып коелучу. Может, ошол. Ошондо мыйзамдарга кирсем. Ошондо улуттук банктын жоболорунда жазылуу ичиндеги. Ошол улуттук банк бул жанакы менчик тияктан бияктан келген банктардын баарын көзөмөлдөп турат. Менин улутума сен деген өйдө койбо, менден өйдө койбо. Мен жогору болсом. Силер дагы биздин элибиз көз жаш акпаш керек. Элибиз ыйлап, өзүнүн жанын кыйбаш керек. Биздин элибиз бардалчыкта жашаш керек. Ага мамлекет тараптан айтайын, өткөндө сүйлөдүм мен да, сүйлөп бүттүңөр жолдоштор. Эгерде 8%ке түшүрсөңөр, төлөк эле улуттук банкты кармай каласыздар. Наркы майда банктын кереги жок. Улуттук банк ошолорду башкарып турат, ошодон чыгарбайт. Эгерде 8% берген болсоңор, жумушсуздук токтойт. Ар бир адам, мен мисалы үчүн 8% болсо менин жерим жатат. Үлүштөрүм жатат, өздөштөлбөй. Мен мал багам, башка кылам, огород кылам, 8%-ти мен запросто иштетем. А 35-40% кылганда каяктан прибыль аласың? Эмне сепсем Банкка төлөй албай эле эшиң кетип эле уюң сатасың, төшөгүгө чейин, көрпөсүгө чейин сатып аткан көзүбүз менен көрүп атабыз. Миңдеген адамдар биздин артыбызда турат. Бизге биз өткөн жылы мына Ыргалай менен мониторинг өткөрдүк. Республика боюнча 7 область боюнча мониторинг өткөрдүк эле. Эң немеси кредит боюнча да ар бирин уктук, зерикпей уктук биз. Ошондо мындай санап караганда кредиттин чоңдугунан иш кылам деген байгылар туура эмес айтат. Аларын алып анан төлөбөйсүңбү деген акмак ошону сүйлөгөн адам. Банкрот болуп атат да. Мамлекет кредит аркылуу берип элди байтыш керек, башка мамлекеттерде кылыпчы. Алар ошону алып ошол ишти кыла алган жок. Потому что процентинен кутула албай атат ай сайынчы. А эгерде 8%, 6% болсо, ар бир адам иштегенге жөндөмдүү. Баласын Россияга жөнөтпөйт. Ошол жерден кал дейт, мына огородду каз дейт. Мынаны пишир дейт, мынаны сат дейт. А оңдоштун жолуну силерге айтып атабыз. Национальный банк өзүгө кабыл алган закондун чегинде эле иштесе, бүттү Кыргызстан тагдыры чечилет. Президентиң да жыргап калат, силер да жыргап каласыңар. Элдин ишин кылып койдук, эл тыптыч митинг да болбойт. Ооба. Митинг коюлбойт. Жаныңызда жанакы Мыкты колуңарда дыласыңар турат да. банкасы бар депутаттар койдурбай деп дегенбизди. Бардыгы башка ушул мүмкүнчүлүгүңөрдү текке кетирип. Ушуну эле кармасаңар бүттү. Кече бир батаңыз берип коюң эми. Казакстанда 3% Мен орузобуз менен ата берип атабыз. 70-тен ашкан. Кудай таала ушул биринчиден ушу Кыргызстаныбыз тынч болсун.
эч кимге сатылбасын. Балдарыбыз мигрант болбосун, кыздарыбыз мигрант болбосун. Ар бирибиз үйүбүздө бизге окшогон карылар небере баксын, силерге окшогон жигиттер иштеп тапсын. Кудай Таала ушул көп маселелер азыр кырында турат. Ушулар оң жолго чечилсин. Адамдарды мына 4 миллион адам, азыр 4 миллион адам Кыргызстанда кредиттен ыйлап отурат. Эгер кыдырсаңар таап аласыңар. Ушулардын көз жашыны сүртө турган эл өкүлү силерсиңер. Биздин көйгөйдү айтып чыгып өкмөткө жеткирип, өкмөттү буа турган силерсиңер. Ошон үчүн силерге Кудайым күч кубат берсин, энергия берсин. Биз силерди кубаттап турайлы. Эртең да жүзүңөр жарык болуп биздин алдыбызга баргыла. Мен депутат болгону келдим десеңер, биз силерди төбөбүзгө коюп, ким экениңе карабастан дагы ушул жерге силерге насип кылсын. Экинчи жолу келип, элдин тагдырын чечкенге силерге насип кылсын Кудайым. Ошон үчүн коркпогула. Патриот болгула. Мен 71-ге кирдим, патриоттугумдан кайта элекмин мен мисалы үчүнчү. Бекер иштеп жүрөт. 15 жашымдан бери патриотмун мен. 15 жашымдан бери патриотмун. 9-класстан чыккан мен патриот болупчу. Кудай Таала ушул эмебизден кайтпайлы. Биз ушу 21 жылдык стаж менен талып калбастан элдин көйгөйүн угуп, күнү азырда канча көйгөйдү уктук биз азырчы. Ушуну ар ким өзүнүн турган жеринде милдетин аткарган болсо эле биз жакшы жашайбыз. Эч кандай митингдер болбосун, эч кандай адамдар кыжаалат болбосун, мындайча башы оорубасын эч кимдин жыргап, куунап, биз бала чакабыздын мыкты күндөрүн көрөбүз. Москвадан бeri ошондой мигранттын көп өлгөндөн 6 жыл Москвада жүргөн аял. Жанагы баталар кабыл болсун. Жашсыңар, иштегиле. Эл үчүн иштегиле. Жакшы турган ишиңер. Эл эмгегин жебейт.